Жогорку соттун атуулдук жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегиясынын судьясы мыйзамсыз байыган деп шектелип, УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Бул тууралуу комитеттин маалымат кызматынан билдирди. Чогулган материалдардын негизинде Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 323-беренеси мыйзамсыз байоо боюнча сотко чейинки териштирүү башталды. Милдеттүү экендигине карабай декларацияда өзүнүн мүлкүн, кирешелерин жана чыгышларын көрсөткөн эмес. Тиешелүү киреше булактары жок болсо дагы көптөгөн кыймылсыз мүлктөрдү сатып алган. Алардын арасында VIP шаарчадагы элиталык кыймылсыз мүлктөрү, алдыңкы курулуш компанияларынын батирлери, Ысык көлдүн жээгиндеги пансионаттарда коттедждери, соода борборлорунда коммерциялык объектилери жана люкс класстагы автоунаалары бар. Жакын туугандары Бириккен Араб Эмираттары, Түркия, Азия жана АКШнын курорттук аймактарына байма-бай каттап турганы аныкталды деп айтылат УКМКнын билдирүүсүндө. Ошондой эле судья мыйзамсыз тапкан кыймылсыз мүлкүнүн изин жашыруу максатында тиешелүү органдарда атуулдук укуктук келишимдерди жүргүзгөндүгүн каттабай, айрым учурларда керектүү сатык келишимдерин башка жарандарга каттатып келгени айтылат. Сотко чейинки териштирүүнүн алкагында ал коммерциялык ишканалардын бирине биргелешкен ишкерлик жүргүзүү максатында декларацияда көрсөтүлбөгөн $150 миң ашык акча бергени кошумчаланды. Кыргызстанда бир жаранды 2,35 миллион сомго алдап кетти деп шектелген адам Россиядан кармалды. Ички иштер министрликтин Россиядагы өкүлчүлүгү аймактык укук коргоо органдары менен биргеликте жүргүзгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында издөөдө жүргөн Кыргыз Республикасынын жараны, Ош облусунун 53 жаштагы тургуну колго түшүрүлгөн. Жогорудагы жаран 2015-жылы өзүнүн шериктери менен жабырлануучунун ишенимине кирип, банк ачуу шылтоосу менен акча алып, алдап качып кетишкен. Жыйынтыгында жабырлануучуга 2,350 миң сомдук материалдык зыян келтирилген деп айтылат маалыматта. Азыркы учурда издөөгө алган тарап Кадамжай райондук ички иштер башкармалыгы шектүүнүн колго түшүрүлгөнү боюнча кабардар болду. Мыйзамга ылайык кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча тиешелүү чаралар көрүлүүдө.